Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрман. Мен атым Канатбек Ерматов, мен журналист эмесмин, блогер дагы эмесмин. Бүгүн биз Баткен областына караштуу Кадамжа районунун марказ айылында турабыз. Бул жерге келүүбүздүн негизги себеп жакын күндөр эле болуп өткөн Россия жергесиндеги жол кырсыгынан Кыргызстандагы 14 жердешибизден айрылып калдык. Смертельное ДТП на трассе в Ульяновской области. Погибли 16 человек. Среди жертв аварии 14 граждан Киргизии. Ушул 14 жердешибиздин арасынан экөөсү аялы, күйөөсү, бир үй бүлөнүн мүчөсү ушул марказ айылынан болгон. Бүгүн биз ушул үй бүлө менен келип таанышып, силерге аз да болсо маалымат жеткирүү максатында келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Мына ошол жол кырсыгынан каза тапкан ошол марказ айылынын тургуну Кожомбаев Каныбек жана аялы Абдуллаева Айгүл. Биз бүгүн ушул үй бүлөгө келип турган мезгилибиз. Чындыгында биздин келүүдөн негизги максат бул үй бүлө сиз менен бизден жардам сурап, ата-энеси, балдары же башка бирөө жардам сурап кайрылган жок. Болгону буну биз ушул жердеги жергиликтүү жаштар менен кеңешип, бул демилгени биз өзүбүз гана көтөрүп чыктык. Анткени бул жашоодо ата-энеге эң эле берилген оор сыноо балдары менен сыналган сыноо. Бүгүн чындыгында жалпы эле ушу Кыргыз элинде ошол жол кырсыктан каза таап, канча ата-эне уул кызынан айрылып турса, ал эми канча балдар ата-энеден айрылып турат. Бүгүн ушул үй бүлөнүн дагы ата-энеси ошол жол кырсыгынан каза болуп, 3 бала томолой жетим калып отурган мезгили. Ушул 3 баланын келечеги үчүн, ушул 3 баланын эртеңки күнү үчүн жок дегенде аз да болсо салымыбызды кошойлу деген гана максатта келдик. Анткени Россияга кеткен ар бир эле инсандын уул кызы үйүндө күтөт. Атам буйруса мага сонун конфет алып келет. Атам буйруса мага велосипед алып келет, мага сонун кийимдерди алып келет деп күтөт. Бирок бүгүн бул дүйнөдөн кош айтышкан үй бүлөнүн балдары конфеттин, велосипеддин ордуна бүгүн ата-энесинин жансыз денесин күтүп алышкан. Бул чындыгында кайгы. Мындай күндө эч кимдин башына салышты каалабайбыз. Бирок ошол балдардын ата-энеси дүйнөдөн өтүп кеткени менен алардын алдына койгон чоң максаттары болгон. Буйруса иштеп келип, эл катары чоң заңгыраган үйлөрдү салып жашайбыз. Мына ушул жерден окуйбуз, ушул жерден окууга барасыңар, ушул жерде силерди үйлөймүн, тоюңарды беремин деген ошол үйдүн болгону мына артыбызда турган фундамент гана куюлган. Бирок ушул фундаментти куюп, ушул жерден буйруса бир чоң тойлорду өткөрөбүз деген үй бүлө мынтип кирпичтерди төктүрүп курулушка даярдык кылышкан. Чындыгында бул курулуштар бүгүн ушул бойдон калды. Бул үйдө эми ким жашайт? Өздөрү жок. Бирок балдары жашаш керек. Ошол атасынын, апасынын алдына койгон максаттар орундалыш керек. Анткени балдар ушул жерде ойноп жүрүп көрүшкөн, буйруса ата-энебиз менен жашайбыз ушул үйдө. Буйруса мына бул жерлерден чыгабыз, бул сенин комнатаң, бул менин комнатам деген күндөр. Ошол максаттар ишке ашыш керек. Булар дагы ушул үйдү буйруса бүтүрүп жакшы кылып жашаш керек. Бул үчүн муну бүтүрө турган ата-энемиз жок. Муну буйруса биз жаштар демиле көтөрүп, аз да болсо келе колубуздан келген салымыбызды кошойлу, жок дегенде ушул балдардын ата-энесинин кылган максаттары орундалсын. Ушул үйдө буйруса ошол балдар жашасын, ошол балдардын тою жакшылык гана күндөр болсун деген максатта бул видеону тартып отурабыз. Биз билебиз, Кыргыз эли берешен эл. Кыргыздан эчендеген мыкты чыган жигит кыздар бар. Мыкты байлар бар, мыкты бийлер бар. Бүгүнкү күндө кээде бере турган садакасын кимге беришти билбеген канча инсан бар. Болгону биз ошолорго мына ушундай бир тууру даректи гана көрсөтүү максатында ушул видеону тартып турабыз. Эгерде берешен инсандар болсо, колунан жардам берем дегендер болсо, сөзсүз түрдө биз азыр бул жерге маалыматтарды калтырабыз, шотторду калтырабыз, ошолорго акчаңыздарды которсоңуздар, сиздин берген садакаңыз, жардамыңыз туура өзүнүн дарегине келип жетет. Буйруса ушул үйлөрдү сиз биз келиңиздер, чогуу курайлы. Биз жардам берели ушул үй бүлөгө. Ошол балдардын жакшы үйү болсун. Анткени ушул үйдү курамын деп Россияда жүрүшкөн. Мына ушул үйдү курамын деп. Кандай биздин мекенибизде жакшы мүмкүнчүлүк болсо, жакшы жумуш болсо, жакшы айлык болсо эч ким кетмек эмес. Балким суроо жаралат, Россияга барбаса тирүү калат беле. Балким ошол кирди чыкты, документин жасабаса тирүү калат беле деген. Жок дегенде бирөөсү калса болбойбу деген суроо жаралат. Бирок мунун баары жоопсуз. Бул тагдырдын жазганы, бул Аллахтын иши. Бирок Аллахтын иши экен деп биз карап турбайлы. Өмүрү кыска экен, дүйнө менен кош айтышты. Бирок сиз менен биз тирүүбүз азырынча.
Siz менен бизде бере турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Берип калайлы. Siz менен биз дагы bir күн ахиретке барабыз. Ошол мезгилдеги суракта Аллахтын алдында жүзүбүз жарык болот. Садакабызды берейли, үшүрүбүздү берейли, зекетибизди берейли. Сиздерди болгону мына ушундай бере турган инсандардын дарегин гана берип турабыз. Урматтуу көрөрман, биз бүгүн ошол маркум Каныбек агабыздын бир тууган агасынын алдында турабыз. Арты кайырлуу болсун. Бештен Аллах орун берген болсун. Эми бул Аллахтын иши, сабыр кылыңыздар. Ошол иниңиз, келиңиз канча жылдан бери Россияда иштешкен? Мен ушул Каныбектин агасы болом. Иним, келиним Россияда 4-5 жылдан бeri Россияда барып келип иштеп жүрүшкөн. Акыркы жылдары 2 жыл ошол жакта болду. Анан 2 жылдан кийин кече жакында кирди чыкты, эмеси башталгандан кийин кирди чыкты кылабыз деп иммиграцияга барышы жатып кете жатышып, ошол жактан ушундай кырсызга учурашып, ушундай суук кабарлар болду. Ошол иниңиздин, келиңиздин канча балдары калды артында? Инимдин 2 уул, 1 кызы калды. 2 уул, 1 кыз канча жашта жүрдү? Уулу 8 жашта, эң зору кичүүсү 7 жашта, 1 класска барат. Анан бир бала бакчага барганда кызы бар деп, бала бакчага кызы бар. 3 жашар. Бул мына ал жерде аз биз көрдүк. Бир курулуш башташкан экен, үйлөрүн бузушуп, курулуш башташып. Бул башталганда канча болду? Жакын эле башталган окшойт. Буну быйыл марттарда бузушуп баштады эле. Быйыл бүтүрүп үстүн жаап кичине осулай кылайын деп бузушуп башташкан. Биз эми бул жерге келүүдөн максат, сиздер чакырбадыңыздар. Чындыгында эле бул жерде жаштар демиле көтөрүп эле келдик биз бул үй бүлөгө. Буйруса ошол бир элден жардам болуп калса, анткени беришен инсандар бар, бай инсандар, бий инсандар бар дегенде, кыргыз ушундай элбиз. Боорукер элбиз, жардамга колун сунуп турган элбиз. Буйруса ошол бир жакшы жардам болуп калса, ошол кичинекейлердин эртең сонун бир үйү болот деген ойдо биз сиздердин алдыңыздарга келип турабыз. Буйруса бул үйлөрдө жакшылык болсун, тойлор болсун. Көпчүлүк бар. Ошол үйлөрүн бүтүрүп берейли. Көпчүлүк менен жакшылык күндөр болсун. Эми мына балдары жаш экен. Буйруса ошо ата-энесинин максаттарын орундатайлы деген гана максатка келдик. Менин Каныбек, келиним Айгүл аябай чоң максаттар бар эле. Ушу балдарын чоңойтуп, өстүрүп, эл катарында ошо жакшы ой максаттар менен ушу үйлөрүнү бүтүрүп алайын деп кеткен. Ошо эл катары эле бардыгы барып Россиядан иштешип, ошо чет мамлекеттерден иштешип жүрүшөт. Ошолордун катарында кетип жакшы ойлор, максаттарды ишке ашырайлы деп барышкан негизи. Анан эми ушул ата-энесинин жүргүнүндөн кайткан жөнүндө балдары билишет. Чоң баласына айтышыптыр. Чоң баласына айтышыптыр. Эми эмне десең дагы баласы кичинекей экен, азырынча анча эми билбей эле жүргөндөй негизи. Эми звонок күндө сүйлөшүп турган экен. Эми сүйлөшпөй калса баары бир таасири болот болуш керек балага дагы. Эң немеси бардыгынан дагы апа деп ыйлап эме кылып атышат. Кичинекей кызы баягы мүдүрүлүп чыгып кетип, ошо апал деп кыйкырып баарыбыздын жүрөгүбүздү эзди. Кыйын болду. Акеме жеңем аябай кыйын болду, конечно. Тирүү эле жүрсө болмок, эми турмуштун ушул айынан барышы ушул күнгө туш келишти да эми. Ким ойлоп туруп ушундай болот деп. Vay молодец. Atın kim senin? Adilet. Seninki? Mansur. Adilet, Mansur. Senin atın kim? Meğer. Meğerim. Kim en çoğunsun? Kaç yaşta? Ben 8 yaşta. 8 yaşta. Sençi? Ya ben 6. 6 mı? 6 yaş. Bu? Kaç yaş? Bu Sadike var da? Hı. Sadike var. bu 4 yaş. 4 yaş. 4 yaş, 4 yaş. Vay молодец. Mektepke bardыңар mı? Kaçıncı klas? Ben bargamın. Ertege baram. Ertege barasın mı? Kaçıncı klasta okuyorsun? 2. 2'ye koştum. 2 sençi? Ben ertege baram. Kaçıncı klasta okuyorsun? 1. 1. klas. 1. klas. Bu Sadik'te. Hı. Mına үйдүн кайсы кимиңер кайсы комнатта жашайсыңар кийин? Чоңойсуңар. Ben bana 1. komnata. 1. komnat seniki. Ben 2. Экинчи. Bu kız
Бул нары чоң комнатта жашайбы? Yok, menin komnatamda yaşaydı. Ülkem olur. Юкаң болуп sen карап жашайсыңбы, а? Vay, молодец. Мына үйдө тойлорду ушул үйдө кылабыз, а? Ошол жерге келиндерди алып келебиз, а? Той кылабызбы ушул үйдү бүтүрүп, Кудай кааласа, ушул үйлөр бүткөн болсо той. Болобу той? Той өткөрөбүзбү? Vay, молодец. Бул үйдү, мына кирпичтерди кимдер алып келди? Kirpişleri kamadap geldi. Fuğrap geldi de. İki marta fuğrap geldi. Birincisini bitirdik, ikincisini fuğrap geldi bana. Döktü. Шуну фурады алып келип төктү. Кийин чоңойсоң ким болосуң? Ким болуп иштейсиң кийин? Milisiya bu. Милиция сенчи? Ben de sen. Saadat. Солдат, vay, молодец. Сен ким болосуң чоңойсоң? Эжеке болосуңбу? Эжеке жакшы, а? Же доктор болосуңбу? Чоңойгондо көрөбүз, а? Молодец. Окууну жакшы окугула, а? Эртең сентябрда окуш, а? Окууга жакшы баргыла, жакшы окугула, ушул үйлөрдү бүтүрүп, ушул жерде жакшы тойлорду кылабыз, а? Буюрса, vay, молодец. Азаматсың. Эми ардактуу көрөрман, чындыгында эле мына ушул балдарды мынакей көрүңүздөр максаттарына. Ушул үйдүн курулушун башынан эстеп, КАМАЗды алып келишкен, төгүшкөн, кирпичтерди түшүргөнбүз деп сүйлөп турушат. Буюрса милиция болобу, солдат болуп турабыз дейт. Келиңиздер, ушулардын келечеги үчүн сиз менен биз аракет кылайлы. Бүгүн сиз менен бизде мүмкүнчүлүк бар. Ушул балдардын үйлөрүн сонун кылып бүтүрүп бергенге караңыздар, максаттар мен бул комнатта, сен бул комнатта жашайсың, мен карындашым менен чогуу жашаймын деп турушат. Эми келиңиздер, ошо ата-энелери жетпей калган максаттарны сиз менен биз аракет кылып орундатып берели. Ушул балдар ушул өздөрү баштаган үйдө жашасын.